Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Бүгүн сиздерге Элмира Ажыканованын «Карт аял менен жаш аял» аттуу аңгемесин сунуштайм. Улгайган аял менен жаш аял маңдай тескей чай ичип олтурушту. Ооба, бири улгайган, экинчиси жаш. Булардын курагы да, тагдыр жолдору да, турмуштан алган энчилери да бири-бирине окшойт. Бир дасторкондо олтургандары менен ой санаалары эки башка. Жаш аял эртерээк ичип бүтүп, дасторконду жыйнаштыра коюп, караңгы кирип кетилекте үйгө жетсем болот эле деп ичинде тынчы кетип олтурду. Күйөөсү да жумушунан келип калгандыр. Балдары мектептен эмгиче келишти. Кичүүсү ыйлап калбады бекен? Күйөөсү аны көтөрүп алып сыртта жол карап жүрөт го. Атиги улгайган аял эч кайда шашпайт. Өз үйү, үй кызматчысы Наргүл менен шашпай чай ичип, алаксып убакытты өткөргүсү келет. Ага убакытты өткөрүү кыйын да, айрыкча кечиндеги сааттар үстүңдөн басып тургансып жылбайт. Азыр Наргүл кетип калса эле тунжураган үйдө жалгыз калат. Аялдын аты Рабия. Жашы 60-тан эбак өткөн. Чачы куудай ак. Толугунан келген, үнү жоон, мүнөзү эркек сыяктанган бул аялга убагында Рабия Нуртаевна дешип жапырт кошомат кылып турушчу. Анда Совет доору күчүндө турган маал. Ал ошол учурда Республикалык керек-жарак союзунун председатели болуп көп жылдар иштеген эле. Жаш эле. Анда ичкерээк да, сулуураак да болчу. Потребсоюздун ак Волгасында чалкалап, ийилип салам айткандардын кээсин укса, кээ бирлерин карабай эле койчу. Ал учурда андан өткөн кадырлуу адам бар беле? Анын алдына ким гана иши түшүп келбеген. Ал көбүнчө өзүнө пайдасы тие турган керектүү адамдар менен мамиле түзчү. Ошого жараша мамилелердин кайтарымы болуп турчу. Мына бул хан сарайдай заңгыраган 2 кабат үй ошол жылдарда салынган. Ал убакта мындай үйлөр бирин экиин гана чоңдордо болбосо кайдан? Үй эмеректеринин баары чет элдики болор эле. Жалгыз башына мынча чоң үйдү эмне кылат дешип, элдин көбү сөз кылышкан. Рабия Нуртаевна кызматтан, сый-урматтан, материалдык байлыктан эч бир өксүү болгон жок. Бирок жеке турмушундагы чоң кенемтеси үй бүлө күтпөдү. Балалуу болбоду. Ооба, ал жаш күнүнөн эле активист эле. Институтту бүткөндөн кийин комсомолдук иштерде жүрүп, анан партиянын катарына өтүп, жаш коммунист катары кызматтын тепкичтерине көтөрүлдү. Акыры кызмат орундар ага кумар болуп калды. Учурунда ага сөз салган жигиттер деле болгон. Кийинчерээк 30дан өткөн чагында деле колун сурагандар болду. Бирок өзү ынаган эмес. Күйөөгө чыкса, бала төрөсө, кызмат эмне болот? Ал иштей турган орунду башкалар ээлеп кетпейби? Ошентип жүрүп, жылдар бат эле өттү. 40ка келди. Анан 50дөн да өттү. Аңгыча советтик доор кулады. Баш аламан турмуш келди. Ким кимди көрдү, кызматың да, келечек ойлоруң да жаңы турмуштун агымына жутулуп кетти. Керек-жарак союзу эми эч кимге керек болбой калды. Ошол жылдар Рабия Нуртаевна үчүн абдан оор учур болду. Үйгө олтуруп калды, ансыз келгенсип, тепкичтен буту тайып жыгылып, жан башын сындырып алды. Жарым жылча төшөктө жатты. Кийин да жөнүгө албай, акыры таяк менен басып калды. Ойлоп көрсө, кесиптештерге, курбу-курдаштарга, ал тургай бир туугандарына да ынак боло албаптыр. Баарын эле кызматкер катары ат үстүнөн мамиле жасаса керек. Ушундайда ал жайын сураар жакын адамдары деле жок экен көрсө. Баягы кошомотчулары дайын оту жок кетишти. Көрсө, кээ бир адамдар кызматы менен гана учурунда барктуу сымал көрүнөт тура. Рабия Нуртаевна ошондо гана өзүнүн жеке турмушу жөнүндө ойлоно баштады.
Эми ушинтип кызматтын урматын көргөн күндөр бүтүп, чогулткан дүнүйө мүлкүн тиктеп, ээн үйдө олтуруп калабы? Кантип эле? Жок, ал өзүн колго алып, сырттагы жаңы турмушту байкаштырып, чогулткан акчасын тобокел деп бизнеске салды. Бизнес дегендей жанын үрөп деле чуркап иштебейт. Болгону шаардын чок ортосундагы 3-4 имаратты менчикке чыгартып алды да, ичи тышын кынтыксыз ремонт жасатып туруп, ишкерлерге кайра ижарага берди. Ошол жылдардан ушул күнгө чейин ижара акысы менен ханга салам бербей жашап келатпайбы? Бирок акчасы курусун. Жалгыздыгы жанын жеп, түркүн ой санаалар биротоло карытып бүтө турган болду. Башы салмактанып, бели ооруганынан өгүнү доктур чакыртса, кан басымын ченеп көрүп, дары берди да, эркек менен жашабагандыкы, төрөбөгөндүкү деп кетип калды. Эми кайдагы эркек? Күйөөгө чыкпаганы менен эркектерди деле байкап көрбөдү беле учурунда. Чындап сүйүшпөгөндөн кийин калп мамилелери көпкө барбайт экен. Анын үстүнө Рабия Нуртаевна да чыныгы аялдарда болчу эркекке жагаарлык ийкемдүүлүк, наздуулук деген жок. Өзүнүн табияты ушулбу, же баягы кызматынан улам ушундай болуп калганбы? Ким билсин? Бирок адам кургурдун жаратылышы кыйын да. Жан турпаттын эңсөөсү деген балакетти акылга салып гана башкарбаса, адамдын өзүнө баш бербей турган бир жапайы сезим экен да. Аны өмүр бою билип келатпайбы? Ушул күндөрдө алиги келип жүргөн массашы жигит болбосо кантер эле? Наркүл автобустан түшүп, дүкөнгө кирди да керектүү кант чайын алып үйүнө шашып жөнөдү. Бүгүн да кеч болуп кетти. Анын 3 баласы бар. Күйөөсү курулушта жалданып иштейт. Өзү тигинтип 1 жылдан бери Рабия Нуртаевнанын үй кызматын кылат. Күн ара барып кир когун жууп, үйлөрүн жыйнап тернеп, тамагын жасап берет. Алган акысына жарып деле кетпейт. Күнүмдүк тириликке эптештирип жашашат. Анын үстүнө 1 бөлмө батирде турушат. Андан кененирээги кымбат. Айтооралар 3 баласы менен шаардын четинде батирден батирге көчүп конуп жашап келишет. 3 балаңар бар экен, деп кожоюндар оңой менен кабыл ала коюшпайт. Ошон үчүн алар кайда болсо да кысылып жашашат. Балдарын короого чыгарбай, эркин ойнотпой тыйып турушат. Бирөөнүн үйү деген ошо да. Үйдүн жайын ойлогондор күйөөсү түн уйкусунан безет. Канткенде үйлүү болушат. Же бактырып койгон малы жок, же бизнеси жок, же жардам берер бакубат бир туугандары жок. Келинчек экөөнүн тапкандары күнүмдүккө гана өп чап жетет. Минтип жашай беришсе, өмүр бою үйү жого түшөбү? Эртең эле балдары чоңойот да. Анан кантишет? Айтор азырынча ишене турган эч ким жок, эч нерсе жок. Убакыт болсо өтүп жатат. Экөөнүн тең жашы 30га жакындап калды. Наркүл өзү жамап жаскап, жоктон барды жасаган эпчил келин. Көп балалуу үйдө чоңойгон да. Өзгөчө тамак ашка чебер. Баарын өз колу менен жасайт. Сарамжал. Ошон үчүн ал Рабия Нуртаевнага жагып, кызматын кылып жүрбөйбү? Чынын айтканда, Рабия Нуртаевна өмүрүндө камыр жууруп, кесме кескен аял эмес. Өмүрүндө таттуу токош же боорсок бышырып да көргөн эмес. Кызматта жүргөн жылдарында жалаң сый дасторкондордун үстүндө болду. Өзүнө керек болгондо кол алдындагы кошоматчы кыз келиндерди жасап келип беришчү. Үйүндөгү жыйылган жууркан төшөктөрүнүн баарын ошолор өздөрү эле жасап тартуу кылышкан. Рабия Нуртаевнанын аял деген эле аты болбосо, эркектен айырмасы болбоду. Болбосо жалгыз башынын тирилигин ойноп эле жасабайбы? Наркүл үй иштерин бүтүрүп, кечки тамакты даярдап коюп, эми үйүнө кете бергиси келип турду эле. Кое тур, чогултур ичели, деди эжекеси. Наркүл арыдан бери үстөлдүн үстүн даярдай койду. Рабия эжекеси оор салмагын таянып салып, шашпай келе отурду. Баса, тиги шкафтын үстүн аччы,
арак бар эле. Бир аз бөксөргөн бөтөлкөнү таап чыкты Наркүл. Тамактын алдында кээде дарылыкка кичинеден ичип койгон жакшы, канды суюлтат, деди да 2 стаканга куйдурду. Ичип жүр, анда-санда муну зыяны жок деп эжекеси өкүм сүйлөдү. Наргүл жок дей албай стакандын жарымын алды. Мурда ичип көнбөгөнгө ичи өрттөнүп эле кетти. Жамандан жарым кашык артат кылбай ал баарын, дагы буйра сүйлөдү. Ал дайыма ушинтип өктөм сүйлөйт. Бул анын жетекчи кезинен калыптанган мүнөзү. Буйрук берип жүрүп көнүп калган. Өзү стаканды толук тартып жиберип, артынан тамак иче баштады. Тамакты да эркектерче чоң-чоң ичет. Аны менен тең тайлаша ичпесе, Наркүлдү жемелеп жиберет. Кыскасы, анын айтканына Наркүл каршы чыга албайт. Бир убакта стаканын жылдырып, "Куй", деди эжекеси. Наркүл кайрадан чөйчөктү толтурду. Тиги колуна алды да унчукпастан тартып ийди. Бир аз үн катпай олтурган соң, "Үстүңөрдө үйүңөр жок болгон соң, эмне үчүн 3 баланы катар төрөдүң?" деди эжекеси. "Же дагы төрөйсүңбү?" "Жок, эжеке, ушуларды эле эптеп чоңойтуп алсак." "Кара чөңүңдү, боп-боз болуп, тыртайып арыксың. Күйөөң деле жыргатпайт окшойт сени", деп Наркүлдү боору ооруган түрменен карады да негедир каткырып күлүп койду. Наркүл унчуккан жок. Кызып калды окшойт, деп ойлоду. Бирок кемсине түштү. Эртең эле кайра жумушун кылып, тыйынын ала турган болгон соң эмне деп каяш айтат? Анын үстүнө энесинен улуу аял. Аңгыча тамак ичилип бүттү. Эжекеси дагы буйра сүйлөдү. "Дасторконду кайрадан жасап койчу. Тиги шкафта таттуулар бар. Баса муздаткычтан эт алып, казанга асып кой, быша берсин." "Азырбы?" таң кала сурады Наркүл. "Ооба, азыр. Бир аздан кийин массаж жасаган байкең келет." Жарайт эжеке." Наркүл этти казанга асып коюп, дасторконду кайрадан ирээттеди. Кеч кирип баратты. Аңгыча эшик шыңгырады. "Барып ашчы", деди эжекеси. Короого чыгып, дарбазаны ачып, массаж жасаган кишини үйгө ээрчитип кирди. Алдынан утурлап чыккан эжекесинин бир заматта үнү өзгөрүп, көзү сүзүлүп, тиги кишини кичипейилденип тосуп алды. Наркүлгө да сылыктанып, "Рахмат, Наку, эми сен бара кой, балдарың ыйлап калбасын", деди. Эжекесинин мындай сылык сүйлөгөнүн ал биринчи жолу укту. Бошогонуна кубанып, тигилерге кош айтып жолуна түштү. Массажчы көптөн бери бул үйгө келип жүрөт. Кээде Наркүл кетип жатканда эшиктин алдынан беттешип калышат. Рабия Нуртаевна аны үйлөргө барып массаж жасайм деген кулактандыруудан таап алган. Алаканында жагымдуу оту бар, колдору карылуу жигит. Адегенде анын дөңкөчтөй болуп катып калган желкесин ушалап олтуруп жан киргизген. Анан акырындап анын ийилбеген жоон белин, кан жүгүрбөй уюган жамбашын, буттарын мыжып олтуруп, катып калган денени ийкемге келтире баштады. Мындай массаж Рабия Нуртаевнаны көөшүлтүп, тим эле жанын жыргатты. Ар бир жолку кызматынын бир тыйынын кемитпей, кээде ашыгы менен төлөп турду. Тамагын алдына тартып, бөтөлкөсүн буза коюп, жигиттин көңүлүн алып жүрдү. Мындайда кайсы эркектин делебеси козголбосун. Анын үстүнө өзү ичкиликти мөлтүрөтө коюп келе кой деп жатса. Жашы кыйла улуу болсо да, жарым жылаңач аял көзүн сүзүп турса азгырылбай коебу? Акыр алар бир күнү аял эркектин кумар ишине өтүп кетишти. Ошондон бери массажчы апта сайын ашыгып келет. Жан дилинен кызмат көрсөтүп, эжесин да, өзүн да ыраазы кылат. Аялдын жаш өмүрүндө толбой калган кемтиги эми толуп, эңсегени эми келип жаткандай көңүлү чалкып ыраазы.
Массажчы менен болгон мамиледен бери Рабия Нуртаевнанын оор тарткан денеси жеңилдеп, башы да салмактанбай, көңүлү сергек болуп, Наркүлгө өз жакынындай мамиле жасап калды. Өмүрү колу ишке тийбеген жаны анча-мынча жумушту өзү да жасап жиберчү болду. Наркүл, ишиңди кое туруп бери келчи, деди бир күнү диванында жаткан жеринен. Дагы эмнени айтат деп заарканган келин колун аарчып, жанына басып келди. Отур, сүйлөшө турган сөз бар, деди эжекеси олуттуу. Наркүл үн катпай сөздү күтүп калды. Жашаган батириңерге канча төлөйсүңөр? 6000. Анда мындай. Шаардын ортосунда менин 2 бөлмөлүү үйүм бар. Мурда бирөөлөр жашачу, азыр бош турат. Ошого жашайсыңарбы? Батир акысын канча дейсиз? Акысы жок эле жашап тургула, мен силерге жардамым болсун, бош тургандан көрө. Рахмат эжеке, күйөөм айтайын. Күйөөң эмне жок демек беле? Тетиги 3-чү тартмада ачкычтар бар. Алып келчи бери. Наркүл айткан жеринен топ ачкычты алып келди. Эжекеси арасынан бирин чыгарып келинге карматты да үйдүн дарегин түшүндүрүп айтып берди. Эртең баргындагы чаңпаңын сүрүп көчүп бара бергиле, деди. Рахмат эжеке, рахмат, деп Наркүл сүйүнүчүн жашыра албады. Ошентип алар шаардын чок ортосундагы 2 бөлмөлүү үйдө жашап калышты. Жылуу, шарты сонун, эң башкысы ижара акы төлөшпөйт. Эми эжекесинин оту менен кирип, күлү менен чыкпаска айласы жок Наркүлдүн. Бирөөгө көз каранды болуп жашаганын курусун. Бирок арга жок да. Азырынча жашай турушса, калганын дагы көрүшөр. Кийинки күндөрү эмнегедир баягы массаж иши келбей калды. Эжекеси ага чалып, кандайдыр купуя сүйлөшүп жатканын байкап жүрдү Наркүл. Келбесе келбесинчи деп ойлоду ичинен. Ага да өзүнчө түйшүктөнүп, дасторкон даярдачу. Анан ал келген кезде жасап жаткан ишин эртеңкиге калтырып, кетип калууга да туура келчү. Ооба, массажчы келбей калды. Эжекеси диванында оор денеси менен анда-санда оодарылып коюп, же уктаганы, же ойго экени белгисиз сулк жата берчү болду. Не болду экен? Көңүл калаарлык сөз айтылдыбы ортодо, ким билет? Же тиги кишинин карыган аялдан кызыгы тараган го. Жаш, сымбаттуу аялдарга деле массаж жасап жүрсө керек да. Анда-санда такси чакыртып, сыртка чыгып дүкөн кыдырып, же саунага барып келчү эле, эми эч жака чыкпай да калды. Массажчыдан ирэнжип, төшөк мамилесине өкүнүп калдыбы, айтоор үндөбөй эле жата берчү болду. Жок, Рабия Нуртаевнанын массажчыдан бөлөк ойлой турган ою жок бекен. Анын керек болсо жанынан өтүп баратып, бир кылчайып карап өткөн эле киши да. Турмушунда жанынан өткөн кишилер көп эле болбоду. Ошолордун ар бирине эле жүрөгүнөн орун берип олтурмак беле. Наркүл бир күнү келсе, Рабия эжекесинин үйү бек. Коңгуроосун кайра басса чыкпады. Телефон чалса өчүрүлгөн дей берди. Дарбазанын алдында кыйлага чейин басып турду да кетип калды. Мындай болчу эмес. Бир балие болгон деп ойлоп баратты жолдо. Үйүнө жеткени калганда эжекеси өзү чалды. Үнү араң эле чыгып, сөздөрү да даан эмес. Наркүл, мага келип кетчи, ооруканадамын, деп дарегин араң айтып берди. Наркүл ошол жерден эле кадырлуу адамдар жата турган оорукананы көздөй жөнөдү. Палатасына кирип барса, тамчылатма дарыны куюп жатышыптыр. Көрсө кан басымы көтөрүлүп, мээге кан куюлуптур. Аппаратка салса, башында уюган кан бар экен. Өмүрүнө кепилдик бере албайбыз, абалы оор, болгон аракетибизди кылып көрөбүз, дешиптир врачтар. Эжекеси Наркүлгө сүйлөйүн деди эле, тили булдуруктап, сөзү даана болбой калыптыр. Кагазга «Адвокат келет, күт», деп
сүйрөлтүп араң жазып Нарыкүлгө сунду. Ал эмнеге экенин түшүнбөсө да макул деп баш ийкеди. Анан палатадан чыгып бараткан врачты ээрчи басып сурады. Айтыңызчы, жакшы болуп кетеби, байке? Деди. Врач Нарыкүлдү тиктеп туруп, жок дегендей башын чайкады да басып кетти. Аңгыча адвокат келди. Экөө Рабия Нуртаевнанын маңдайында олтурушту. Ал киши өзүнүн мурдагы иштешип жүргөн жакшы тааныш адвокат экен. Көрсө, 2 бөлмө квартирамды Акимова Нарыкүлгө белек катары калтырам деген тил катына мөөр бастырып, мыйзамдык жагын тууралап келиптир. Тил катты эжекесинин көзүнчө Нарыкүлгө тапшырды. Кубанаарын же кайгыраарын билбей, Нарыкүлдүн кагазды кармаган колу калтырап чыкты. Бар, үйүңө бара кой, дегендей айтты эжекеси. Нарыкүл анын колдорун кыса кармалап, чекесинен өптү да, көзүнө толуп чыккан жашын көрсөтпөйүн деп шарт бурулуп чыгып кетти. Тепкичтерден аттап-буттап түшүп, эшикке атып чыкты. Келбети сүрдүү, өз наркынан тайбаган, мүнөзү темирдей болгон эжекеси эми минтип бир заматта ооруга багынып калабы? Оору болбой куруп кал. Адамды тез эле алып коет тура, деп ойлоп, ичи ачышып келатты жолдо. Бирок чөнтөктө үйдүн кагазы бар. Капысынан эле үйлүү болуп калаары 3 уктаса түшүнө кирген эмес. Кайгы менен кубаныч күтүүсүздөн чогуу келгенде адам дем дароо болуп өзүн жоготуп коет окшойт. Өзүнчө күбөрөнүп сүйлөнүп келатты Нарыкүл. Рахмат сага, эжеке, айкөлдүгүңө рахмат. Үйүңдү белек кылгыдай, чынында мен сенин кимиң элем? 3 балалуу, үйү жок деп аяп жүргөн тура. Өлүм алдында жатып, менин көйгөйүмдү чечкенин кара. Үйүнө келгенде эжекесинин катуу ооруп калганын, ооруканага барып көрүп келгенин күйөөсүнө айтты да, алиги үй тууралуу жаңылыкты ананкыга калтырды. Бул маалда ооруканада врачтар Рабия Нуртаевна жазып калтырган номерге кайра чалып жатышып, араң байланышты. Телефонду эркек киши алды. Ага Рабия Нуртаевнанын ооруканада каза болгонун айтышты. Тиги киши анын алыскы айылдагы бир тууган иниси экен.